Главная остановка жибек жолу немеден тоском. Срок бул транзит да, поэтому срогун текшергенде тоском. Времени жок. Кайсы көчөдөн бери тостун да? Иә. Кайсы көчөдөн бери келетиз? Так, по жибек жолу артынан путем преследовать болаган жокпуз эч кандай. Именно светор келип такалганда келип чуркап кетти астына. Бар бекен? Бар келет туруп. Да, эки жолдон эки передовой эткенбиз, эки отосту, ага да башын койдук. Самое главное, строго вот просрочно да. Бүгүн воскресенье болгондуктан булар машина базарга баратат. Мен оюмча да вот. Бул кара түстөгү Range Rover'дин айдоочусун мындан мурдаракта токтотуу белгисине баш ийбегендиги үчүн жол сакчылары артынан келип токтотушуптур. Ассаламу алейкум. Мен YouTube патруль программасына. Водительский удостоверение, айдоочулук күбөлүгүңүздү. Транспорттун немеси боюнча качан таможнядан өткөн штамп границадан кагаз. Бүгүн качасы? 16-сы. 4 декабрь кирген границадан. Граница так каяктыкы? Иә. Чалдабардан кирген 4 декабрь. Азыр бүгүн 16-сы, 10 күн срок. Мунуку уже просрочно. Не своевременно уже учетко койбогон үчүн уже нарушение. 224 часть 1 статья бар. Азыр мүмкүн болсо жетирээк чыга албайбы, башкаларга тоскоол. 2 күн өттү уже. Мурун 5 күн болчу, азыр 20 күн. Если сиз 20 күндө бизге неме болсоңуз, арыз жазсаңыз, соответственно, утуп чыксаңыз, анда биз неме кылабыз, хорошо? Ачып коюңуз, айдоочу. Срогу мен билгенде эле ачып. Жок, бери түшүңүз дейм экен. Түшүңүз бери. Бери түшкөңүз. Алло. Четирээк өтө албайсыздар. Жок, хорошо, түштүм дейм. Алло. Альбом түшөсүз. Биз пока монун аркасы менен бери түшкөңүз. Алло. Угуп атабыз. Машинага тийебиз, биз жооп беребиз. Тийебиз. Какой документ? Болду, документ четке алдым. Бул айдоочу бизге документтерин бербей строго өтүп кетиптир, машинаны штрафтай коеюн дегенбиз. Эки инспекторду сүзүп качып непочинение кылып азыр интергелип по день сепине турабыз. Жолдун ортосунда бизге баш ийбестик көрсөтүп атат. Бересиз. Бул жака баш ийсиз. Угуп атасызбы? Беребиз. Сизди бирди бир жайда этип коеюн, тартып атат камера. Запись случайно отуруп чыгып четирээк калат. ала албайсыздарбы? Жанында турат, ишенбесеңиз. Жаныңызга отуруп четирээк ала албайсыздарбы? Айдоочунун азыр документи ким эле? Ситуация улам урбайт. Камсал алдын аркасына кылсаңыз ошентип. Так, Капарбек Тойтукуловичтан сураңыз. Нитүү тартып атат. Сизге да бирди бир жайда этип коеюн. Албай койсом да уят болбосун дедим. Ачпайт телефонун, Ачпайт. Ойлоп ушунча кое берет. Урматтуу айдоочу, түшүңүз. Бизге рулду бошотуп бериңиз. Рулду бошотуп бербейм. Бошотуп бересиз ушунда. Бошотуп бересиз. Бересиз. Бесе күч колдонот. Эс неподчинение статья менен биз Андар алды барабыз дальше. Жок, мейли патруль алды, мен портал алып келип жүктөп кетип атам. Портал алып келип жүктөп. жүрүп турат машинаңыз. Машина жүрүп турат. Авария болгон. Жүрүп турат. Жүктөндө мен бензин турайт ага. Кандай? Бензин турайт. Анай бензин турат. Бензинде? Аны биз сизге төлөшпөйбүз. Сиздин кылган нарушениеңиз үчүн биз төлөйбүз. Аждарды кылбайсың. Аждар эмес. Андай конфликттик ситуацияга кирбеңиз. Урматтуу айдоочу. Тойтукул. Кечеөнкү кылган акыбалыңарды кара, эми бизге окшогондор. Кечөө эмне акыбал? Чоң кишилерге Кечөө кандай акыбал? Пример кылып коюңуз. кечөө 88 тонированный кызды ичинде зортотуп коюп жүрөт. Зортотсаң, Ай, мал соответственно органдар немесин алды, заслуга жумуштан четтетилди. Действиясы үчүн. Жок, мейли. Сиздин койго токтобой кеткениңиз болуп. Ачып коюңуз, колду ачып коюңуз. Көрбөйсүз по-любому уже. Көрбөйсүз. Сиз артта отуруңуз. Мен отурбайм. Жок, сиз астына отуруңуз бакен. Жок, мен коопсуздугуман өзүм коопсуз. Арттан убуша иши бул эмес башка. Ага, эмес. Силер мондай кылгандай мен баарын ишем. Айдоочунун башкарып жүргөн унаасынын документтерин каттоо мөөнөтү убагынан өтүп кеткендиги үчүн айыптөлөп токтотуучу жайга жеткирилген. Сизден претензия жокпу буларга? Эч айтып коюңуз. Я полностью айтып На данный водитель управлял автомашину, жибек жолу, запад направленно кетип аткансыз.
движение, приостановка, Сатурн орган не подчинился. Анан вот бул жерде 224 час 1 жана мен сизди 20 күндө өтпөйсүзбү? Ошону 10 күн азыр, 10 күн. Ошону вот и деп Кирген күндөн баштап. И не своевременная постановка на учет наземный транспортный средство. Сиз вовремя эми ал көнүп калгансыз иштеп жүргөнсүз. Тем самым нарушил ПДД. И кстати, бул калган нерселер мени болбойңуз. Экинчи кайталанбайт көрдүңүз. Качканыңызга хорошо, биз как Сатурн орган митингдебиз. Сизге неме кылбайбыз, теңелбейбиз. Бул жерге, Э, эмкиде просто ойлонуп, токтогондо токтоп коюңуз. Может, бир нерсеге сизде мындай нерседен сактап калдык биз. Алдын ала биз уйлет эткен ушундайбыз. А жанагы нерсеге сиз бир Сатурн бир немени кылса, жана кумалак немени чиртет дегенде ага бизди теңемеңиз андай. Мен сиз деле башка адамдар жана ич убал бирөөнү сүзүп же тигиндилер теңесем болбой калат. Так, муну салыңыз. Так. Границасы суралган азыр. Так, штамп граница. 5 күн 10 күндө өтпөйбү? Машина үйгө токтотуп туруп, бар документ оформдоп, переоформдоп этип анан айдаш керек негизичи. Андай кылбаган күндө деле бул токтоп, мен суралган ондай кылып жанагысын 4 декабрь уже 10 күндөн ашып кетсе, мен барып койгонго акым бар. Жана 224 час 1-ге коем да. Бул анткени эмкиде машина алып келет, уже 10 күндө эсептей баштайт да. Уже ПДДныкы өзүнчө, ПДДныкы. Тиги границаныкы бул өзү айтканда 20 күндөн ашып кетсе, оформить этип атканда так 20 күндөн ашып кетсе 1000 сом төлөйт. 20 күнгө чейин оформить этсе 1000 сом албайт экен анда, значит алар. А биздики ПДД өзүнчө неме кылган. Мындайлар көп жүрө бербесин деп атайын түрдүм өтүп чыккан да. Анткени сиз бирөөнү сүзүп качып кетсе, сиз каяктан тотот? Бул машина Россияда да жок, бизде да жок. Ошон үчүн. Ошо негизинде ойлонуп турган негизи. Право время остановить транспорт. 3388. Ал эми Мерседестин айдоочусу да алгач жол сакчыларына баш ийбей качып, алыс узабай токтотулган. Эмне токтобойсуз, байке? Я. Эмне токтобойсуз? Бияктан урушуп бараткан го. Нарушать эткен жокмун? Урушуп бараткан? Жок, нарушать эткен жокмун. Киммен ашып бараткан? Айдоочу салондо бараткан жүргүнчүгө алаксып байкабай калгандыгын айтып, административдик протоколдун негизинде айыпка жыгылууга макул экендигин билдирди. Мага баш ийиңиз да. Жок, баш ийгенди Андай тоже токтоткон күндө да баш ийсиң керек байке. Туш керек десең Эмнеңиз немелер. туш? Лампа вот и даже же горит же, то, что там стоит. Кай жерине керек? Токтоткондо да, мындай токтоткондо да кымелер бар да. Ушундай эле байке сен. Жок, ошончолук жок. Закон кыйын билет экенсиң, аны токтобойсуң. Билбейм законду, жазып берүү беле. Токтоткондо силердин официально силер жерге токтоп турганда силер лампаларын иштеп туруш керек. Кайсы лампа? О, световые лампы. Кай жерде жазып турат? Жазып жүрүштү. Налог алачысыз, налог тапасыз. Андай китептерим жок. 312 баланста исходныйда. Сачалдырбадым белем ошакта. Мына катылданып кайра токтон жок. Дайылы келип. 312 кабалдың сачалдырган жер жакта. Хорошо, ошондон баштап. Адреналин. Спиртто ичпейсиңби? Жок. Текшересиң жүр, немеге барсак деле барабыз, наркологический. Мен сурап атам. Ичким ичпейм. Айта бериңиз, сиздин деле укугуңуз бар. Сиздин деле укук бар. Мен укугум бар, бирок по идее турганда эмелер иштеп туруш керек лампаларды. Налог табылды, мамлекеттик жумуш иштейсизби? Жокмун, жазып. Мамлекеттик жумуш иштейм. Частный предприниматель. Музейге. Октябрьский район, да? Не деп жазсыз? Мен почти номер жазып қойдым.
Бишкектин Кулатов жана Элебаев көчөсүндө иш алып барып жаткан инспекторлордон спирт ичимдигин ичкенге шектелген айдоочу баш ийбестик көрсөтүп жатат деген билдирүү келип түшөт. Чоңуз бересизби документти? Жок, машина ключу. Şu машина ключу. Жогоруда айдоочу Кулатов көчөсүнөн күн батышты көстө айдап келет. Токтоткон учурда айдоочу баш ийбестик көрсөтүп анан спирт ичимдигин ичип албаганын тастыктоо үчүн наркология алып барып азыр өткөзгөн турабыз. Азыркы учурда болсо ключун жашырып алышып бербей жатат. Айдоочу болсо спец машинага отургузуп коет. Чыгармачыл топ айтылган дарек боюнча барганда күмүш түстөгү Hyundai'дын айдоочусу патрулдук унаада отуруптур. Ал эми ал башкарып келаткан унаанын ачкычын салондо чогуу келаткан жүргүнчүлөрдүн бири жашырып коюптур. Кыз жаңы эме түшүп кетти ошондон. Отурла. Отурла машинага. Келе дос отурчу. Анда отуруп туруңуз, машина токтойбуз, зайдыңыз, машина токтойбуз. Все, машина сәл тұрыңыз. Оталсаң. Отал. Жақсырақ ал, айрықта тұр. Ақсай алып жүрмін. Шықыры, портал шықыр дакансы. Ақсай алып жүрмін. Отал зайдың. Кім келеді? Кубанычбек уулу Асылбек аттуу айдоочу наркологиялык борбордогу текшерүү учурунда мастыгы аныкталган. Ал эми унаасы эвакуатордун жардамы менен айып короосуна жеткирилген. Эвакуатордон алып келдик, күлчүн бербей, починение кылып, баш ийбестен машинесин күлчүн бербегендиктен портал менен алып келип, станкага койдук. Азыр административный протокол түзүлдү. А? Да, подключиться надо. Нет, я сейчас пока принесу. Абдумомунов жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишине жакын жердеги үйлөрдүн биринде жашаган адам бычакталгандыгы боюнча тартип сакчылары менен тез жардамчылар чакыртылган. Ким сайды байке? Время, байке. Күбөлөрдүн айтымында жабырлануучу оң көкүрөгү уштуу буюмдан кесилген калыбында кан аралаш өз жашаган батирге кирип келген. Алар милицияны жана ак халатчандарды жардамга чакырышыптыр. Вот и все, в принципе. Если все отойдут, то когда каталка поместится. Каталку готовить.
Жабырлануучу белгисиз себептерден улам окуянын чоо жайын териштирүүгө келген кайгылуулчуларга кылмышка шектүүнүн ким экендигин жашырып айтпай койду. Анын жарааты кан кетип, олуттуу болгондуктан тез жардамчылар андан ары ооруканага алып кетишти. Суу алып кетти, тез алып келди. Жат. Шаардагы тез тамактанчу жайдын терезесин кардары талкалап салгандыгы боюнча көрүүчүлөрдүн бири биздин программага кабарлаган. Андай акырында Биз келген маалда башка бирөөнүн мүлкүн атайлап талкалоого шектелген адамды тартип сакчылары милиция бөлүмүнө алып кетишиптир. Айнеги талкаланганда ичкериде шаурма жасап жаткан сатуучу окуянын кандайча болуп кеткендигин айтып берди. Элден акча сурап болду уятта деп. Андан мурда да келип туруп клиент жарты шаурмасын бөлдүрүп кеткен да. Кийин кайра келип туруп анан сурап аткандан эми болду уятты деп жанында бала айтса, окошканын башын салып эле бергенде. Аны турар деп жалтанса столго чалынып жыгылган, столдон чапты. Ылдый Бишкектен ылдый болуп атып камап калды. Качты бияктан, Качты. Жетип калды аркасынан, жетип калды. Андакта патруль бар экен, аны ошо. Милицияга көрүп бердиңер. Аппарат берсин. Биз андан ары бейбаштык кылган бала кармалган милиция бөлүмүнө барып, шектүүнүн өзүнөн да эмне максатта шаурма сатчу жайды талкалаганын сурадык. Рысалиев Азмат, ушул картинка жакта акча чогулуп жүрчү, кичинекей кезимен беричи. Анген 2-3 жол чаап жүрүп, жин келип, бир жол урусам, артыман эле чуркап келип милициялар баса кылышты ушул. Бияка келдим. Биринчи наркологияга алып барды. Наркологияга 10 күн жатып көргөм. Мен ушул токсикоманиямен неметкен да, үйдөгүлөрдүнчө. Дедомдо кичинекей 15 жашымда дедомго түшүп калчумун. Сарын дедом. Казыр 17-демин майке. Кандай түшүнбөдүм. Казыр 17-демин. Канча каякта жашайсың? Казырбы? Данный момент Каралтада. Туугандар барбы атанын? Кантип дедомго барып каласың? Дедомго Бишкекке келип ошо. Атанын бар болсо кантип дедомдо жүрөсүң? Папам менен мамам ажырашып кетип ошо көчөгө чыгып калган майке. Тиги шаурманын айнеги эмне болуп талкалап салган? Мээрге чапкандан кийин бир жол урусам сынып. Кармалган бала жашы 18ге жете электигин, ата-энеси ажырашып кеткендиктен балдары үйүндө чоңойгондугун жана мүлктү талкалоодо карптын жытын жыттап алып, акыл эсин жоготкон маалда болгондугун айтты. Эмне болуп тилинде эле булар? Сарынман да эмне? Азамат. Сарында. Өзүм эле спортсмен эле болом майке. Төлөкөрөм бар. Спортсмендер клей карп жыттабайт да. Өзүмдү күрөшкө барган эле. Учурда милиция бөлүмүнөн башка бирөөнүн мүлкүн атайлап талкалоо боюнча кылмыш иши козголгондугун, ал эми кармалган бала материалдык зыянды калыбына келтирип берерин билдирди. Кармашсаңар эмне? Жөнү тура бересиңер. Кийин Ne oldu? Bize merkez. Бишкектин Ахунбаев жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнө жакын жердеги соода жайынын алдында топтошкон балдардын мушташына ошол көчөдөн өтүп баратып кайгылуу кызматынын взвод саркери экөөбүз күбө болдук. Türkçe
жазайын. Тыныш тұрчы. Угасыңбы сен? Жок уганбайт, уган болду. Урсаң тыныш турма жок. Жок, карасаңбы? Тартып атасың мына видеода мына. Жок, урсам деген баласы келсе, көрүн баласы келсе. Өзүңүздөр кадрдан байкагандай милиция кызматкерин да көзгө илбей, тараптар бирин-бири төпөштөй бергендиктен чакыртылган кызматкерлер келгичекти камера тартып жүргөн журналист да арачылоого мажбур болгон. Албетте коомдук жайдын тынчтыгын бузуп жаткандарды ажыратып жүргөн учурларда колубуздагы камера өйдө ылдый солкулдап тартылгандыгы үчүн кечирим сурайбыз. Бирок мындай учурларда ар бирибиз эле жаалданган тараптар бири-биринин ден соолугуна олуттуу зыян тийгизип албаса экен деп алардын коопсуздугун ойлойт болушубуз керек. Ошол маалдарда мушташкан жигиттер ооз калгыс сөздөрдү көп жолу кайталап кыйкырышкандыгына байланыштуу үндөрдү музыка менен жаап салууга туура келди. Кой батам урду. Урбайт, сөгүнбөй, тыныч тур. Просто көп болуп кетти. Тыныч туруп тур. Бул көптүгүнө салып. Не, мени да урган турасың мен? Жок, сиз тыныч тур. Биз окуянын эртеси соода жайдын жетекчилигине кайрылып, Мушташтын эмнеден улам ырбап кеткендигине кызыктык. Видео байкоодон алынган тасмада көрүнүп тургандай Мушташтын каармандары ичкериде кассанын жанында турушканда пикир келишпестиги башталганы, андан ары сыртка чуркап чыгышып, жулкулдашып, мушташып баштаганы көрүнүп турат. Тыныч тур дейм, каяка каратасың? Ди курткан. Все, хорош. Ди курткан. Хорош, беге, все, хорош. Дидей нормально. Хорош. Атыркан курткасы. Хармо. Милициянын чакыртылган кызматкерлери келгенде гана ачууланган жигиттердин деми сууп, андан ары наркологиялык борборго алынып барылган. Да иди отсюда! Уйди, брать кто мага министр болсунда, Заколебай. Сен не жалғызсың? Мастыкты аныктоочу борбордон жигиттердин баары спирт ичимдигинин кызуу күүсүндө экендиги тастыкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Бирок тергөөчүнүн иш бөлмөсүнөн эки тарап тең арыздануудан баш тартышкан. Жок, мен такси күтүп аткам жактачы. Жанагы качып кеткен балдар кимдер? Алар дос балдар болчу. Силердин дос балдары? Эмне болуп башталды ошол? Кайра келди бул. О, бияк неме? Биз народный содагы уйланан Бакыт деген дос балабыз бар болчу. Ошак менен бияк неме кызылдашып кетишти. Кызылдашып кетип эле коймуш байке, сиз улуу экенсиз эле эшке сүрөп чыгып коймуш эле неме тутсам. Көзү чабыйды могу. Сода кылып чыгып атканбыз. 5-6 бала бизден бирдеме өндүрөйүн деп сөз сүйлөп ошол жерден чыгып кетти. Му эки бала бар беле арасында? А кимиси кол көтөрдү биринчи? Узун бойлуу. А сиздин куртканы ким айырды? Билбейм, бирок таппайбычы. Жок, эртеден бери эле тартылып жүрөт болчу. Мушташып атканыңардан бери. Ошо алып чыгам.
Сиздерге Бишкек шаарынын аймагынан тартылган мыйзам бузуу фактылары менен программанын редактору Ильязбек Балташев тааныштырды. Эмки эфирден амандыкта жолукканча.